Alhamdulillah, mına acılık saparga ketken bir tuğanlarımız dağın acıdan aman esen kelişti. Kudayım kılgan acılık saparların, duaların, kurbanlıkların barın kabul kılgan bolsun. Bu acılık jönököy amal emes eкен tuğanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özün kutu hadisinde aytat, acıga barıp kelgen adam eneden жаңы төрөлгөн кичинекей нарисе сыяктуу күнөөдөн таза болот экен. Ушундай бир чоң амал экен. Бирок мунун шарты бар. Ар бири барган адам ушундай бир чоң соопко ээ болуу оңой эмес экен. Эми ким ошондой бир чоң соопко жеткен болсо, ушул энеден төрөлгөндөй бир күнөөсүз нарисеге айланган болсо, ал адамдын аламаттары болот экен, белгилери болот экен туугандар. Кандайча десе, ошол ажылыкка барып келген инсан, эгер ошонун ажылыгы кабыл болуп, пайгамбарыбыз айткандай энеден төрөлгөндөй күнөөдөн агарып тазаланып келген бир тууганыңыз боло турган болсо, анын жанагы буга чейин, ажылыкка чейин болгон сыпаттары толук өзгөрөт экен. Кудай сактасын, буга чейин калп айтып, элдин арасында ушундай бир ушак айтып, калпычылык менен, жолбосо үй бүлөсү болгон мамилеси зулум болуп, же достору колу кошчон болгон мамиле алардын акысына кирип, ушундай бир туура эмес мамиледе жүргөн болсо, ажылыкка барып келгенден кийин ошол адамдын ата эне менен болгон мамилеси, жубайы менен болгон мамиле, бир туугандар менен болгон мамилеси, достор менен болгон мамиле, колу кошуна менен болгон мамиле бүт баары 90 градуска өзгөрүп кетет экен. Баягы ушундай тегеберленип жүргөн адам болсо, ажыдан келгенден кийин ушундай бир карасаңыз, тегеберлик сыпат жок, ушундай бир кичпейил адамга айланып калган. Жүрөгүнө кек сактап, ушундай башкаларды душман тутуп, дайыма жүрөгүндө бир кек болуп жүргөн болсо, ажылыкка барып келгенден кийин ошол кек сактоо деген сыпат жоголуп кетет экен. Ажылыкка чейин ушундай бир сараңдык оорусу менен ооруп жүргөн болсо, бахыл болуп, сараң болуп жүргөн болсо, ал адамдан сараңдык сыпат жоголуп кетет экен ажылыктан кийин. Ал адам ажылыкка чейин дүйнө деп дүйнөнүн артынан чуркап жүргөн болсо, ажылыкка барып келгенден кийин ажылыгы кабыл болуп, жана пайгамбар айткандай күнөөдөн энеден төрөлгөн нариседей таза болгон болсо, ал адам барып келгенден кийин акырет деп чуркап калат дейт. Дүйнөнү куу эмес, акыреттин амалдарынын артына түшүп калат экен. Ошондой өзгөрүүлөрдү өзүбүздө таба турган болсок, же барып келген бир тууган болсо, ошондой аламат белгилерди таба турган болсок, анда алхамдулилла, эртең кыяматка чейин деле ушул дүйнөдө билсек болот экен, бул бир тууганыбыздын иншалла ажылык сапары кабыл болуптур, ажылык ибадаты кабыл болуптур десек болот экен. Кудай сактасын, тескериси болуп, ажылыкка барып келгенден кийин кайра ого беш бетер текебери болуп, мен ажымын, мени мындан ары ажыке деп чакыргыла, мындан ары мени сыйлагыла дегендей бир ой пайда болуп, же ошондой мамилени үй бүлөсүдөн, досторудан, жамааттан күтүп, өзүн башкача сезип, башкалар барбаган амалды, аткарбаган амалды мен аткардым дегендей бир менменсинүү пайда болуп кала турган болсо, анда билишибиз керек экен, бул амалды, бул ажылыкты Алла Таала кабыл кылган жок деп. Себеби Алла Таала Кур'анда айтат: "Иннама ятакаббалаллаху минал муттакин." Албетте Алла Таала таквалардан гана кабыл кылам деген аят бар. Ошондуктан туугандар,
иншалла қанша бір туғандарыбыз ажылға барып келген болса, қаншаларыбыз барбаған болсақ тағын ошол нерсеге көңіл бурушубуз зарыл болот.